Данияга жылкы фермага практикага келсем болобу деп сураган досторго бүгүн атайын Оденсе шаарына келип жылкы фермасын тартканы келдим. Бул жерде биздин бир мекендешибиз иштейт. Бирок камерага чыккысы келген жок. Ошондуктан мен өзүм айтып, өзүм көрсөтүп бермекчимин. Бул жерде кылган иши в основном ушул техника менен иштейт экен. Бул мекендешибиз. Алдыда дагы баягы ипподромдорду көрсөтөм. Бул жерде ушул техникалар менен жана кумдарды түздөп, планировка кылып, мындайча айтканда аттарга ыңгайлуу шарт түзүп берет экен да. Анан бул жылкы фермада саяпкерлери, ветеринарлары, баягы ухаживать эткендер ал өзүнчө специалисттер болот экен. Анан бул жылкы фермада иштегендин артыкчылыктары графиги жакшы экен да. Эртең мененки 8ден баштап 4кө чейин экен. Кадимки баягы график менен иштешет экен. Зарплатасы боюнча айта кетсем, уй фермада иштеген практиканттарга караганда бир аз азыраак болот экен, бир аз разница. Бирок жумушу чындыгында жеңил экен. Сиздерге анда жашаган жерин дагы көрсөтүп кетейин. Ишкендиктери свет кайерден тамызат экен? Мына өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Европа боюнча түрдүү породалар багылат экен. Бул жердеги жылкылардын баалары 20.000 евродон 2 миллион еврого чейин бааланат экен. Караңыздар, жетишкендиктери. Бул жакта бүт шарттар каралып тур. Ушул жерде жашайт экен. Бул жак ванна. Бул жерде бир американец жашайт экен, ошол неме экен, саяпкер экен. А бул жерде ошол мекендешибиз жашайт экен. Комнатасын тартпай эле коелу. Мына кухнясы аябай сонун экен. Светін тамсақ болобу? Вау. Баягы барларда отургандай отурасың. Бүт шарт каралыптыр. 2000 крондун тегерегинде төлөшөт экен. Жакшысы жумушка жакын, жыпжылуу бүт шарт каралыптыр. Жылкы фермада иштегендин дагы бир чоң плюсу, сиздер Европанын көптөгөн өлкөлөрүнө бекер саякаттап келгенге мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экен да. Себеби мондой унааларда баягы жылкыларды мелдештерге катыштырат экен. Ошол учурда баягы Европанын башка өлкөлөрүндө мелдеш өткөндө жылкыларды ташып алып кетет экенсиздер. Водитель болуп. Ошон үчүн техниканы жакшы билген балдарга ушул жылкы ферманы сунуштайм. Анан бизде дагы жылкыга кызыккан жаштар көп да. Бизде жылкы, көкбөрү аябай популярдуу. Ошондой балдар келип, жылкы ферманын практикасын алып, бул жерде саяпкерлер менен, ветеринарлар менен сүйлөшүп, кандай оорулар менен ооруйт, кандай тапташат, ошолор боюнча дагы тажрыйба алып кеткенге аябай жакшы экен. Анан негизгиси кандай шартта багылат булар, кантип таптайт, ошолорду үйрөнүп кетесиздер.